Амансыздарбы? Алатоолук калкым, Актаңдай кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн заманыбыздын залкары Кыргыз Республикасынын эл артисти, төкмө акын, дастанчы, обончу Жолболду Алыбаев агабыз, устатыбыз бүгүн биздин сыйлуу конокто. Жоке, куш келипсиз. Эми биз баягы көп сөздү коюп, бүгүн сизди абдан көп ырдатып, ушул сиздин эл журтка казынаңызда болгон бар байлыгыңызды ушу чачып берсек деген ой болуп отурат. Адегенде мен ушул мына азыркы кырдаалга, азыркы ушул мезгилге жараша биздин не деген залкарларыбыз өткөн Кыргызда. Ошолордун бири эле мисалы мына Арстанбек Буйлаш уулу дейлибиз, Калыгулду айталыкпы, эми Токтогул аталарды айтабызбы, Жеңи жок аталарды, Барп аталарды айтабызбы? Алардын ушул тоягырчылар баш болуп бардыгы дал ушул мезгилдерди ошол эле канча доор мурда ырдап кетишкен да. Ошол элибизге бир топ акыл насаатын, ушул күн кандай болорун, келечек кандай болоруну мындай айтканда олиядай ырдап кетишкен да. Эми ошол адегенде эле чу дегенде ошол баягы сиздин ырдап жүргөн бир кезде бардык эл журтубуз мына сиз ырдап чыккандан бери кайра ушул чыгарманы уккусу келип, кайра ушул элибизде качан оңолор экенбиз, кандай болор экен деген ушул аңыз кептерди айтып берет да. Анда ошол чыгармадан баштайлык да. Сен баа жогору жакта айтып кеткендей, ар бир акын өз доорун даңктап, мактап, ошол эле кезде өз доорунун кемчиликтерин ырдап кеткен да. Мына азыркы күнгө чейин мына биз деле ырдап келатабыз. Эми сөздү көбөйтпөй, сөздүн башында мына биздин улуу бабабыз мына Кет Бука ошо Чыңгыз хандын доорунда, ошо Чыңгыз хандын жанында жүрүп, аскер башы болуп, ошого акыл насаат айтып жүрүп, анан ошол көптөгөн обондорду, көптөгөн ырларды, күүлөрдү калтырып кеткен экен. Мына андан бери мына 9 кылымга жакын убакыт өтүп кетип атат. Бул эми айткан оңой болгону менен бул өтө терең да. Мына ошондо эле биздин бабабыз ошо кыргыздарга сак бол кыргыз деп керез калтырып, ыр калтырып кеткен экен да. Ал эми ооздон оозго өтүп олтуруп бизге эми бир чакан бөлүгү жетти. Ошонусуна да Кудайга шүгүр. Ошо көрсө, ошол маалда деле кыргыздар ушу бөлүнүп, жарылып, уруу болуп, бийлик талашып, байлык талашып жүргөн эл экен да көрсө. Анан ошо Кет Бука бабабыз анан керез калтырып калган кеткен экен да, сак болгула. Сак болбосоңор жакшы болбойт. Бөтөн элге кеп кетет деп. Мен ага обон чыгарып, мына эл арасында уккан жерде ырдап жүрөм. Анда ошол сак бол кыргыз деген ырды ырдап берейин анда. Güçtonun ey kıyan jup, Görk buzulat ey sak bolgun, Gösömdörün ey el daldap, Göç buzulat ey sak bolgun, Özögün ey ört taştap, Öz buzulat o sak bolgun, Söylötünün ey acırap, Söz buzulat o sak bolgun, Sak bol kırgızı sak bolgun. Salkın tonun ey kıyan jup, Salt buzulat ey sak bolgun, Namus tügöp ey ar tügöp, Nark buzulat ey sak bolgun, Kara tilin ey kalt minip,
Қарт бұзулату сақ болғын, қалыс сөзіне айта алмай. Халық бұзулату сақ болғын, сақ бол қырғыз, сақ болғын. Қызыл тонын ей қиян жуып, қырманға чаты сақ болғын. Қызыланың ей дүйне қуып, қырдан қачаты сақ болғын. Қырды түздің ей жателігі, қиған қачаты сақ болғын. Қылғылықтың ей қырғызға, қылған қачаты сақ болғын. Сақ бол қырғыз, сақ болғын. Тұлпар тонын ей қиян жуып, тұл болысың ей сақ болғын. Құдағисыз ей құдасыз, құн болысың ей сақ болғын. Қуат күчің ей содалап, пұл болысың оу сақ болғын. Құдіретті ей елдерге, құл болысың оу сақ болғын. Күн болысын ей сақ болғын. Сақ бол қырғыз, сақ болғын. Ай, рахмат. Жолболды ағай, мына ушул жерде сөздің құдіреті тұрады да. Өзі қырғыз елімізде езелік ата-бабалар айтқан сөз ұлық деп, ең оғылы. Негедір біз сөзге ақырғы мезгілде сөзге маны бербей, сөзге жығыла білбей, сөз қадырын сезбей, негедір сөздің барқы ұшы кетіп атқандай сезіледі да. Негізілі қандай? Ұшында айтсаңыз. Библияда ділі, Құранда ділі айтылады да, мұсылманшылықта дағы бардығынан сөз ұлығы дейді. Өзі сөз ұлығы чынында. Мынау өзгөчө қырғыз елі мындай сөз баққан, сөз қадырлаған ел да. Ошон үчүн бекеринен жана Манас баштаган бир нече ондогон мыкты эпосторубуз жаралып калган эмес да. Ошо сөздү кадырлаган үчүн анан ошондой улуу чыгармалар жаралган. Эми биздин тарыхта көптөгөн улуу акындар өткөн. Мына азыркы күндө деле уучубуз кур эмес. Мына кече Союз маалында кичине рамкага салып коюп, акындарды өстүрбөй. Эми бул акын деген бул элдин үнү болуш керек да. Элдин көйгөйүн айтыш керек. Эми баягы Союз кезинде анан элдин көйгөйүн айтса, аны жактырбай, аны айттырбай жүрүп, чектеп коюп, анан акындар чектелип болуп калган да. Анан бир кезде айтып жүрбөдү, Кыргызда 4 эл акын бар деп. Эстебес, Токтоосун, Ашыралы, Туганбай, анан кийин Замирбек кошулду. Анан ошону менен жана акындык бара-бара бүдөмүк тартып кетип атканда, мына Чыңгыз агабыздын, Айтматовдун Жеңи жоктун китебине жазган баш сөзүндө дагы бар да. Ошол акындардын акыркы өкүлү, баягы зор улуу өкүлү мына Исмайыл менен батып кетти деген жери бар да. Эми бир эсептен ал деле туура, ошол маалда ошондой болчу. Бирок эми кийин мына эгемендүүлүк болгондон кийин кайра уруксат берип, мына азыр биздин жакшы балдарыбыз, керек болсо кыздарыбыздан бери акын болуп, мына силер баш болуп ырдап жүрбөйсүңөр. Буга дагы шүгүрчүлүк кылыш керек. Бирок эң өкүнүчтүү жери кийинки маалда чынында эле сөзгө конок бербей калышты да. Сөздүн баркы болбой калды. Илгери ошо сөзгө карап анан эл тарбияланчу эле да, ырыга карап. Мен бир эле мисал айтып берейин. Мына илгери бир аксакалдар айтты эле да, баягы Жинди суу деген жаңы чыкканда, эстебес агабыз сонун кылып урлап чыкканда, ошондо бир аксакал айтат бир жерде отуруп.
Ага чейин абдан иш экен, бир 50 жашка барып калган, өтүп калган киши экен да. Көп иш экен. Мойнуна алып атат отурган жерде. Ушуларды бир эле угуп дейт. Болду, бул ичкилигиң ушу болсо деп, ошондон кийин таштап атканмын дейт. Бул ошо сөздүн күчү да. Мына кийинки маалда, мына өзүң билесиң, мына эгемендүүлүк болгондон бери мен мына жана 94-95 жылдар жана кайран эл деген ырды чыгаргам. Элдин турмушу начар болуп кеткенде. Эми андан реакция алышкандар болгон. Бирок андан эми чоңдорубуз, жетекчилерибиз жыйынтык чыгарып атпайбы. Эл түшүнгөнү менен аны жетекчилерибиз болбой атат да. Мына илгери бекеринен мына Манас атабыз романдын ырчуулун жанын алып жүргөн эмес да. Аланы жөн эле көңүл ачыш үчүн алып жүргөн эмес аны. Аны жанагы акыл насаатын угуш үчүн, насаатырларын угуш үчүн, ошондон бир өзүнө туура жол тандаш үчүн анан ошондой ырчыларды алып жүргөн. Албетте эң туура айтасыз. Мына азыр көп да. Ооба, эми мына азыр сиз ушу кет буканын чыгармасын ырдадыңыз. Ушуга уда азыр мына кептин дагы эмеси кезеги келип калды. Азыр ошого уда эле кайсы чыгарманы угабыз? Эми мен кийинки маалда дагы көптөгөн чыгармаларды жаратып жүрөм, элге аралап жүрөм. Эми азыр жанагы кет букабыз сак болгондой бир ыр чыгарса, мен айрылышпа деп кыргыздарга арнап ыр чыгарганмын да. Мына кийинки маалда чынында түндүк түштүк болуп, ачык айтып коюшубуз керек. Уруу болуп, жер тууган болуп, өтө майдаланып кеттик да. Ушул жакшылыкка апарбайт да. Мына ошон үчүн биз өнүкпөй атабыз да. Ошон үчүн мен эми сөз огон өзүмдүкү, ошо элге ошо айрылышпа деген ырды ырдап берейин. Адамзат ак турпактан жаралгансың, Алланын бейишинен жаялгансың. Аздырылып шайтандын алдоосуна, аргасыз жер бетине таралгансың. Алардан кыргыз болуп бөлүнгөнсүн, аламга калпакчаң көрүнгөнсүн. Атагыңды эле жүзүн дүңгүрөтүп, ашкансың анан кайра төгүлгөнсүн. Эл ичинде эң күлүк тулпарысың, эрги учкан эң бийик шумкарысың. Эрдиктер эч качан эскирбеген, Манас Эдилхандын урпагысың. Эрдиктер эч качан эскирбеген, Манас Эдилхандын урпагысың. Адамдар жашасын деп турак кылып, ажайып жерди жасап кураштырып, ал деген берип койсо кыргызына, ала тоо бийиктөрүн мурас кылып. Бирик албай анда да менсигенсин, бийлик байлык талашып эрсигенсин. Бийик жерди тарттырып душманыңа, биринде шыбалыска тентигенсин. Эн талай эрме чөл белге сиңип, эрип кардай этегиң жерге сиңип. Манасың болбосо ошондо эле, эл болуудан калмаксың элге сиңип. Манасың болбосо ошондо эле, эл болуудан калмаксың элге сиңип. Эгем сактап эл болуп келгениңде, ичен азап тозокту жеңгениңде, эңсеп жүрүп эгемен өлкө болуп, эми гана максатка жеткениңде. Ала тоонун байлыгын чачып кетти, ажоолоруң алыска качып кетти. Арам байлык бийликтин кулу болуп, алы жоктор бири-бирин сатып кетти.
Erek işi verileri de kastık kaldı. Es kol almay karıda pastık kaldı. Yen atasın bağam dep düğünü gezip ezilişip jat elde yaşlık kaldı. Yen atasın bağam dep düğünü gezip ezilişip jat elde yaşlık kaldı. Yemi senin er kırgız atın kaysı, yeridiklerden kuralgan zatın kaysı. Ezelteden tutup aranamıştı, en sevgülüp ötpögen başın kaysı. Allah'ın alda parmağan Kur'an kaysı, Antursun dep kargangan duvan kaysı. Hacıratıp kırgızdı tuş tarapka, Har partiya çakırgan Nuran kaysı. Alamda şu gel ata tacıdarday, Alsızdardı jutarın caşır albay. Ağa kırgız alga sen cem bolursun, Hazır kıday bölünsen batın albay. Ağa kırgız alga sen cem bolursun, Hazır kıday bölünsün batın albay. Ayrılışma kırgızlar ayrılışma, Alatonu jat elge jaygılışma. Ayrılışma kırgızlar ayrılışma, Alatonu jat elge jaygılışma. Ayrılışma kırgızlar ayrılışma, Alatonu jat elge jaygılışma. Ayrılışma kırgızlar ayrılışma, Ayrılışma kırgızlar ayrılışma. Rahmat Joke. Şu sizin çıkarmağınızda jana ket bukan çıkarmasında dele negiz ele baya söz uluktap kelebиз. Egемендүү болгонубузга мына 29 жыл болду да. Неге биз ушул баягы бири-бирибизди дал уга албай келебиз да? Эмне эң негизги себеп неде деп ойлойсуз? Мен ойлогонум бул ошол элдин бактысына бир Манасга окшогон улуу бир адам келиш керек экен да. Улуу адам. Мына бизде жүрбөйбүзбү? Мына кече кийинки маалда партияны чыгарып алышты. Анан 120 депутат жакшынакай кылып шайлап койсок эле ошолор заманды оңдоо иреттешип атат. Ал туура эмес экенин көрсө. Бир адам оңдойт экен көрсө, бир жакшы адам келиш керек да. Мына бизде ошондой жакшы адам болбой атат да. Эми албетте баягы эл бар кезде дагы бир ушул Исхак Разаковдай бир мыкты чыгааны чыгып калар. Жок, эми ошондой эле шайтан деп коет го. Жок, эми мындай да. Андайларды азыр деле издеп тапса болот. Элдин арасында бар. Бирок аларга бербей атышпайбы. Ооба. Бул балекеттин бардыгы биз эгемендүүлүктү алганда кыйшак отурганбыз да элге. Бул жанагы Акаев дегенди ол илиминде эле жүрө бербей, ошак эле коюп койбой. Бекер алып келгенбиз. Ана бекер алып келишип, биздин демократ сүрөйлөр. Алып келип падыша кылып, эми алар деле ойлогон да. Бул таза, илимпоз, акылдуу. Бул мен бир нерсени айтып коеюн, Нука. Илимпоз адамдарды билимдүү дейт, акылдуу дебейт. Акылдуу адам такыр башка. Бизде бир түшүнүк бар да, жогорку билимдүү болсо, башка тилдерди сүйлөсө, анан бир илим жазса, анан ушуну акылдуу дейбиз. Акылдуу эмес, алар билимдүү адамдар. Ал эми акылдуу деген, ал нарагынан Кудай жараткан акылдуу адамдар. Ал элди ойлогон, жерди ойлогон. Мына элди башкарууга дагы, мына сени менен мага ырга Кудай талант берип койгон да, мына колубуздан ушу келет. Эл башкарган адамдардын дагы таланты болуш керек. Тубаса. Мына ошол жанагы Исхак Разаковго окшогон. Эми андайлар болбой атпайбы. Эми мына азыр ушул айрылышпа кыргыздар деп атасыз. Чындап эле мына азыр биз өтө кооптуу, жооптуу мезгилде турган чагыбыз. Эми Актаңдайды бүгүн атайын ушул баягы жалаң чоң чыгармаларга арнап, элибизге кичине сабак болуп калсын, элибиз кичине эсине келсин деген таризде даярдап атабыз да ушул көрсөтүүнү. Эми дагы кайсы чыгарманы ырдайсыз ушул? Элибиз ушуну угуп жок дегенде бир кичине жоопкерчилигин эл деле өзүнүн моюнуна алыш керек да. Жалаң эле жетекчилерге деле же башкага деле күнөөнү койбош керек. Негизи элде деле күнөө бар да, туурабы?
Эми мындай да. Bizde mına köpten beri ele. Mına engsep yürüp egemendike oңой жетip aldık da biz barkın bilbey kaldık. Egerde kan tögülüp mingdegen, 10 mingdegen adamlar ölüp, bayağı kan geçip yürüp, anan jetkenibizde barkın biletelek. Biz anday kılbay jön ele, jakşınaka ele, bayağı atası balasın üy jay kurup, bölüp koyganda öyle kılıp ona bölünüp kaldık da. 15 sayıs ıdırağından Sebebi mına Soyuz SSR 70 yıl jasap, jamanmy jakşy, eldi bilimdi kılıp, özünçe memleket kılıp, özünçe bir sonun okuw jaylardı, başkalardan bardığını açıp berip jakşınakay kılıp koyganda, ana biz bölünüp kettik. Mındayça aytkanda, SSR atağızdan bölünüp çıktık da. Hem al SSR'din dağı oşku iş jaktары var ele. Albatta, biroq ideologiya jakşı. Biroq amalda oşol jakşı jaktar da köp bolçu. Biz oşonu jakşınakay karmap, anan kийинки zamanga juuruluşturup alıp ketsek bolmok. Mına hazır hem Kıtay kanday dünýede eň aldynkı memleket bolup ölönüp atpaydı. Anan oşontup biz barkın bilbey kaldık. Anan haligi egemendүүлүк болгондо Kırgız'ın ne olçele? İlgerten gele aytkan haligi adatın karmatıp, anan kandıktı talaşıp kalıştı. Taktalaşmay. Taktalaşıp oldu. Bilebiz yani. Anan açık aytpaýşybız gerek. Tündük tüştük bolup, uru olup, taktalaşıp, anan biri-birine iç yığılış kılıp, biri-birine but tosup. Mına men oyumça hem kişine jumşaklığı var ele, biroq abdan taza adam bolçu. Masaliyip toşamalda prezident bolup kalganda mümkün biz muna onday naçar zamanda jaşabайт элек. Al kişi janagıday jep içkenge, başkaga уруксат бербейт эле da. Muna bizdin koңşele mamleketler diktatura болгону менен сактап kalıp, ana bizden jogorу jaşap atadany moyun kalışыбыз gerek. Muna Kazakistan hazır mine. Muna ilgerki SSR'nin sastavındagi mamleketlerden en aldınкысы olup ele jaşap atat. Biz bolsa Kırgızstan uşunday soğunun beyişteyi jerde jaşap turup, ana mıntip gedey bolgonubuz tuğra emes da. Bu janas jogorу jakta sen kim günölүү dep atpaysyňby? Buga birinci gezekte o bizdin başыбызda turgan adamlar günölүү. Oşa ajoo günölүү birinci Kırgızça aytkanda. Ana tegeregine jakşı adamlardı toptay algan jok. Jalan anan keyin özüne okşagan içki-içer, anan birinin arkasından biri ösüp oturup, anan keyin korrupsiyalaşıp ketip, mına hazır oşonun kesepetinen biz hazır oňan alıp atabız da. Mına hazır kajoğuz joyom dep gele aytat, mına 3 yıl bolup kaldı, dagı dele bolup atat. Görse bular tamırlaşıp algan. Bularga katu tertip bolbosa, katu kamçı bolbosa, bul jönököy söz menen bolboyt. Oşon üçin em ır menen aytyň emi. Men emi bir жаңы ыр жазdym ele. Bayağı dagı dele biz mına ajogy işenip keleytabız da. Mına ajogy jamam jakşı dagı dele hareket kılıp atat. Oňdoýum dep atat. Ança-munça lary kamalyp atat, birok toğluk emes. Oynagandары dagı da oynap, algandары dagı alıp julup jüröt. Anan oşon üçin menen bir Elişen Çajodo degen bir жаңы çıgarma жазdym ele. Hem anın içinde bardygy var da. Kantkende biz oňolobuz. Hem akınlardan dele çolak akılı var da biz dele kişine zaman dinle atkanını bilebiz da kanday kılsa oňosa bolat. Bul seni menen meninle sözüm emes. Bul hazırkı eldin kütkönü, ajodon kütkönü da. Oşon üçin hem men oşonu ırdap bereyin ha.
kılıp işin jaratkan, ornotkon zaman жаңысын. Odarıp görsök Kırgızdın 30 yıldık tarıхын. SSR kıyrap özünçe egemen өлkө болгону. Erge uçkan bürküttöy egizde bolçu oyloro. Taktını kimge bersek dep talaşa verip başkatkan. Tazbaymat gelip başına talayın şondo taş kapkan. Başkaran albay өлkөнü bardan joktu jaratıp. Bayınsız aç göz çoңдорго baylığın eldin talatıp. Karaylatıp Kırgızdı karma berip karızga. Karabaşın kalkalap kaçıp kettin alıskan. İkincisi Acon'un yedegende şay basıp esmas bolup tezele iki gözüm may basıp alыс menen jakındım ayırmasın kat kalbay ayla kerilik kılam dep aytkan sözün atkarbay kadimden beri gel atkan kandık saltı saktabay kalыс karap barına kalk işençin aktabay tuğandarım baldarım tuğurga biyik kondurup kaş kayrıgan erlerdin kanın tögüp korgulup bemal ketken jandardın bek karmarda tuzağı bötön eldi panektep beze kaçtı budağın. Vaktılı birliktin uğulları tek turvay ulu elge berişken uvadaga bek turvay arazdaşıp bölünüp aradan tappay başına atın koyup ötkölдеп ayalga berdi taktını öçürüp örttü uçurdu öz başın koyup kürögö ötköl ayal taktını ötkörüp erdi bürönü tartışıp jürüp Kırgızlar tabalbapпыз artıktı tandap koygon ajobuz tanты kosol jan çıktı 6 yıl hiç kimge aytkan sözüm berbede al süylese jer karap atpay Kırgız teri dedi katçı şopur jan sakçı kadırların aşırdı karalaman Kırgızdı karızlarga batırdı 6 yılı aşkere aşır deli amirin 6 günde jaratkan açıp saldı abirini. Altın takka olturup abaylap turbay münötkö azırkı aco jabjalgız attandı ele güreşkö acolordu avalkı agayın tuğan deşkender arkalap arkıl amaldı aramdı toyo jeşkender demberi varam baylığı derden de kunak gülgöndür deputat hakim minister primer bolup jürgöndür kirip algan bilike kriminal beybaşlar kirdep jürgön jaşonu kirdi çıktı kim başlar tayrаңдашып bilikte tamır jaygan törülür tantıragan bilimsiz tayekeceğim bölülür Alatonun baylığın alıp julup çaçkanlar ağinige jazdırıp aramdarın katkanlar sot prokuror milisa sol çöntögü genender sozup jap kılmıştı sorup para jegender bular bari birigip buğun katı içine but tosuşup jürüşet prezidentin işine. Erkpervesten alarga erdikterge barat dep
Eki tizgin bir çılgır erkin kolga alat dep aluğa jolordu kaçışkan alıp gelip tutturup jemkorlorga koşturup jegenderin kusturup paydası çok el yurtka partiyanı taratıp yerden şaylap deputat elge gözün karatıp ekortoda jürüşkön el baylığın tonoşup hükümetті birlikten ordu menen jogotup olturuşkan ol çoyup obulustu jok kılıp rayondu şarlarda ıvırsıtpay top kılıp hükümetin ayıldın örüşümgen tak kılıp örkündötüp baylığın öz özüne baktırıp agentlikti azaytıp ministrdi koşturup koro çoңдордун kolu jolun boş kılıp tegiz karap halkına teңçilikti beret dep tentip жүрgön kırgızda terip alıp gelet dep hakikattуу işinin ayağına çıgat dep iyigilikti jaratıp reforma kılat dep kılat bizi dep erkin jürgal jaşoga engsep kütüp al gündü el ümiti ajodoň Ay rahmat. Ebe negizgisi el kandaydı bir nersedен ümit kılıp aldında жақсы nerse bolsa eken bizdin uşul alakандай elimiz közünün karaginde bermette жерибизди сактап ошонун кадыр барында жетсек де ар бир элдин ушул үмүтү ар бир инсандын үмүтү ошол болуш керек. Эми сиз айтып отурасыз. Анан эми ушул чыгармаларды канай эми элибиз угуп ушудан бир тыянак чыгарса бардыгыбыз эле колубуздан келишинче ырдап атабыз, жазып атабыз, чыгарып атабыз дегенде ылайым ушул угуп бир саресеп салып мына чоң жана мен айтпадымбы жооптуу да кооптуу да мезгил келип атат деп. Өзү ар нерсенин кези бар да. Ошо кезинде айтыш керек. Айтып кезинде аткарып калбасаң ал кийин келбейт да. Баягы кыргызда сөз барга темирди кызуусунда сок деп. Деген. Ошон үчүн баягы биз эми илгертен бери эле бизде бир ушундай түшүнүк болуп калды да. Бизде кыргыздарда. Biz жаңы эле бир жетекчи келсе эле баарын оңдой бере турган. Жаңы эле жоо келсе эле эртесе эле заман жөн эле жакшы болуп кете тургандай сезишет да. Андай болбойт. Ал анткени мына биз 30 жыл болуп калды антиминтеп. 30 жылдан бери тамырлашып жанагы жемкорлор, коррупционерлер. Азыр эми бардыгы аралашып кетти. Кайсы жерде бар мына криминал бийликти башкарат деген. Бул уят өзү. Мындай болбош керек. Эми башка жерлерде деле болуп атат, көрүп атат, бирок биздикиндей эмес да. Биздикилер ошо бийликтен бери, керек болсо жогорку кеңештен бери, бүт өкмөттөн бери кирип алышкан. Мына азыр эми мына ошолордун кесепетинен мына биз оңоло албай атабыз да. Мына азыр шайлоо келип атат, көрүп атасың. Мына 16-17 партия азыр шайлоого аттанып атат. Эми аны өздөрү бир эсептен мактанып айтып жүрүшөт. Кыргызстанда 200дөн ашык партия бар деп. Бул өзү жакшылыкка апарбайт да. Баягы кыргызда сөз бар, көп суур ийин казбайт, ийин казса дагы терең казбайт дейт. Биз мына көрсө биз жанагы парламенттик башкарууга биз даяр эмес экенбиз да. Мына көрдүк. Муну ошол парламенттик башкаруу кылабыз дегенде деле акыл эстүү адамдар айткан. Балдар койгула. Болбойт. Биз кан көргөн элбиз, биз ага жете элекпиз. Элдин тарбиясы, элдин шарты ага жете элек. Азыр эми биз акырында баралы. Жок дегенде баягы 94-5 жылдагыдай баягы эки парламенттик президенттикке баралы жок дегенде тең салмак болсун десе болбой. Президенттик өтүп алышты. Президенттикти жанагындай начар ожоолор келип калып, жанагындай иштерди кылышты. Мына азыр эми дагы деле ошентип келатабыз да. Биз менин оюмча биз азыр партиялык немеге даяр эмес экенбиз да. Анын үстүнө ага
Janagınday kolundan gelgen aramdan bayıp algandar, kriminallar, ana murun bir eldi başkarıp жүрген, elge bir kadır barkı, jamamy jakşı singip algandar, özleri bolsa özlerinin baldарын türtüp, anan keyin deputat kılıp, ana deputat degen eşinsege жооп бербейт дегендин өзү туура эмес. Эң туура. Анда жаңырыңызды угалга. Ошон үчүн эми мен баа кез келди деп эми бул эми жалпы кыргыз элине арналып чыгарылганыр. Эми азыр эл ойлоно турган кез келди да. Эл ойгонбосо болбойт. Эми баардыгын эл жасайт өзү. Аны bir uç deputatlarga, anan hökümetke, anan жалгыз президент кылат деген мен жалгыз президент эмне кылат эле? Ошо президентти дагы колдош керек. Аны ким колдойт? Аны эл колдойт. Ошон үчүн мына азыр кез келди, мына шайлоо жакындап атат, мына шайлоого аттанып атат. Мына биздин элибиз баа айтылып келаткандар мындай эми жакшы адамдарды шайлап парламентке. Анан ошолорго жардам берип, президентке дагы өзүбүз жардам берели. Анан заманда оңойлуу, бул келечек биздин балдарыбыздыкы, балдарыбызга ошол ала тоону таза кылып, жакшынакай кылып өткөрүп бериш биздин милдетибиз да. Азыр эми ошо анда кез келди деген ырдап берейин. Azıp tozup bir gezde ayağı altay yerdele, Allah buyurup kırgılga alamga mannas geldele, harnamus üçün atlanıp akbula ozun gerdele, ala tonu düşmandan arıltıp kayrıp berdele, kıyırga atı tanılıp kılımdar sansız öttele, kırmızı tuğunun astına kıyla bir düşman çöktele, kızılıp jerge akbaşa kızıldaygan töktele, kırıldı bürküp kançası Kıtayga kaçıp öttele, Oktavrdın taң atı oң solgon urun çaştele, oşondo koyra kayrılıp ordodu jelin taptele, 15'i olup sayıldın o çok ovuttu jaktele, oңolup jaşo turmuşu oşol güzelge jaksele, orunup jerge eseser o bolup iyi göstele, ortadan çıkıp buzuktar odar uvanı töktele, 15 şaka çaçırrap ordoda otu öştele, oşondan beri zuvulda 30 yıl uçup öttele. Birinde vey başka elder birge basıp canaşıp, bir başka koşup başların biyikte tursa jaraşıp, birinde basıp tuş-tuşka bir gana kırgız adaşıp, biylerdin erçi vartınan bilikli cüret talaşıp, aç gözдөр gelip bilike alato düşüp talaşka, alıska kaçkan ökösün acıdı pulboy tataşka, 6 yıl bilep pürösü andan soň düştü kapaska, alardın arram işlerin adal ozbarbay sanaşka, artında kalgan alardın arbu ulam göçtörü, atpay yurtun baylığın ayabay tartıp gökbörü, aramdan bayı başınıp oligark bolup özgörü, aldaşıp eldi başkarıp akıldı çıkıp sözleri, ukuruğu uzları ulam şaylanıp, uşulardın ayından uzun yolda sandalıp, ul kızları kırgızdın uzakta jüret çaldanıp. Yaratkanga jalınıp jaşı menen karыбыз, жаңы ажо келгенде жаны үмүт шамыбыз, жаркыратып жашоону жарык чачып таңыбыз, жакшы заман болот деп жанданганбыз барыбыз, аланткени ажобуз акыйкат деп келделе, атпай журттун алдында антты бекем берделе, арам тамак байлардын атын санап терделе, арылтам деп алардан аттын оозун керделе, 3
Күшүндө алып жемкордон үнү бийик чыкты эле. Үлкөндөрүн түрмөгө үлгүртпөстөн тыкты эле. Үтүрөйүп калганы үнсүз жерге ыкты эле. Үзүлтөт деп булардан үмүт элде мыкты эле. Андан бери токтобой айланып жылөтүп, ажыдар менен миң баштуу ажоо жалгыз күрөшүп, арт жагында калганы айбыгышып жүдөшүп, ара жолдо жүрүшөт, ары бери сүрөшүп, ал убакта жемкорлор абалкыдай тирилип, алып жулуп байлыкты, ал күч топтоп биригип, арамдарын чет элге адалдатып сиңирип, акаратап чындыкты акырайып тигилип, парпырашып учушуп, партияга жамынып, портфелине комайлап, парт билетин салынып, баркы кетсе ыргытып, башкасына жагынып, парламентке барам деп баары жүрөт чамынып. Ата журтту алардан коргой турган кез келди, ар намысын кыргыздын козгой турган кез келди. Кечте болсо чындыкка кезек келер кез келди, эл акысын жеңендер эсеп берер кез келди. Жемкорлорду арадан тазалоочу кез келди, жегендерин кустуруп жазалоочу кез келди. Убады көй чоңдорго ишенбөөчү кез келди, уурдаганын төктүрүп кишендөчү кез келди. Сарайлар кимдике биле турган кез келди, караларын тизмелеп чие турган кез келди, калысынын тизгинин кага турган кез келди, кара медал төшүнө тага турган кез келди, ээлеп алган менчигин аңтаруучу кез келди, эленчисин өзүнө кайтаруучу кез келди, катарлатып баарысын тизе турган кез келди, карыздарды мойнуна иле турган кез келди. Коңгуроосун күрөштүн кага турган кез келди, корсуз жашоо жолдорун таба турган кез келди, түбөлүгүн кыргыздын ойлой турган кез келди, түндүк түштүк урууга бөлбөй турган кез келди, бир жакадан баштарды чыгаруучу кез келди, бир катарга тизилип кыналуучу кез келди, кыйындыкка бетме бет тура турган кез келди, кыйраганды баарылап кура турган кез келди, караңгыга суу болгон караңгыга шам болуп жагылуучу кез келди, какшыганга суу болуп агылуучу кез келди, жакшы менен жаманды ылгай турган кез келди, жаңсай бербей тил безеп чындай турган кез келди, азаматтар шайлоого аттануучу кез келди, акылдуулар өлкөнү башкаруучу кез келди, биригишип кыргыздар оңолуучу кез келди, бирикпесе бирин деп жоголуучу кез келди. Эми Алладан тилеп кетелик, ушул жоголбойлук, оңололук, ишибиз илгери болуп, ушул жакшылыктан үмүт үзбөйлүк. Жолболду агай, мына бүгүн сиздин ушул аткарууңузда өзүңүздүн обондоруңуз, өзүңүздүн сөздөрүңүз биз залкарлардын чыгармаларына, Кетбукка баш болгон өңдүү залкардын чыгармаларына кайрылдык. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү биз токтото туралы убагыда болуп калды. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ал эми сиздин аткарууңузда кийинки көрсөтүүлөрдө мына эл жер жөнүндө, андан кийин ушул баягы элдик чыгармаларга кайрылабыз деген үмүттөбүз. Сизге чыгармачылык ийгилик бар болуңуз.